Муну караңыз, рул өзү башкарылууда. Бул автобус кадимкидей көрүнүшү мүмкүн, бирок ал айдоочусу жок башкарылууда. Британиянын Манчестер шаарында алгачкы жолу өзү жүргөн автобусту сыноодон өткөрүштү. Алар кантип жолдо жүрө алат деп сарсана болбоңуз. Анткени мындай коомдук транспорттор жолдо жүрүш үчүн адегенде жол эрежеси өзгөртүлүшү керек. Буюм тайымдарды бир жерден алып башка жерге коюуда эми роботтор жардам бере алат. Бул кран деп аталган робот. Анын механикалык колу буюмдарды жылдыра алат. Болгону ал буюмду каерден алып, каерге коюну жана кантип коюну роботтун программасына киргизип коюу керек. Робот баарын иреттеп коет. Google компаниясы компьютерге көчүрбөстөн ойноого мүмкүн болгон онлайн оюн чыгарды. Stadia деп аталган видео оюнду ушул жылдын аягында АКШ, Канада жана Европанын көпчүлүк бөлүгүндө көрүүгө болот. Бирок Google оюнчулар күткөн оюндарды чыгаруу боюнча үн катпастан айрым оюндарды өздөрү чыгарарын айтууда. Сүрөт тартууга кызыгасызбы? Жаңы жасалма акыл программасы калемиңиздин сүртүмдөрүн сүрөткө айланта алат. Jawken деп аталган мындай программаны иштетүү үчүн болгону тоо таштын формасын чийип коюу жетиштүү. Программада көп сүрөттөр камтылгандыктан компьютер сиз чийген форманы кооз пейзажга өзгөртө алат. Жада калса ал сиздин сүрөтүңүзгө жарык берип, анын көлөкөсүн да тартат.